Бүгүн сиздер менен чийме чийүүнүн режимдери деген теманы карап көрөлү. Чийме чийип жатканда чиймени чийгенге жеңил болуш үчүн, ыңгайлуу болуш үчүн ар кандай режимдерди колдонсок болот. Ал режимдер экрандын ылдый жагында турган бул режимдердин панели аркылуу коюлат. Бул жерде бир нече командалар бар. Шаг, сетка, орто жана башка. Азыр ошонун кээ бир командалар менен таанышып көрөлү. Режимдерди ишке киргизиш үчүн ошол кнопканы басып коюу жетиштүү. Ал иштеп атабы, иштебей атабы? Эгер иштеп аткан болсо, анда көгүшүрөөк болбой болуп калат. Жок, иштебей турса, анда ал эч кандай боёгу жок, боз эле өңдө болуп калат. Эми режим кошулдубу, кошулбадыбы көрүш үчүн, мисалы үчүн бул бассаңар, бул жерде жазылып турат: орто включен деп. Орто включен. Значит, иштеп атат деген сөз. Муну дагы бир жолу басып койсок, орто отключен дейт. Ошону карап турсаңар да болот. Эми эң эле биринчи режимибиз сетка дегенден баштайлы. Сетка дегенден баштайбыз азыр. Мына сетка деген режимди бассаңар, экранда көп чекиттер пайда болот. Алар тикбурстуу координатта жайгашкан. Анан сетканы эмне кереги бар? Мисалы үчүн кээ бирөөлөр дептердин чатыраш барагына чийме чийгенде эле ошол чекиттерге ориентир алып, кээ бирөөлөр ошондой кылып чийишет. Мындай кылып чекиттер аркылуу. Мисалы үчүн мына бир чийме чийип көрөлү. Мына бул жерден мынча буяка, ылдый жакка, андан кийин да баланча клетка оң жакка, анан мындай дегендей сетканы пайдаланып чийме чийсе болот. Сетканы дагы башкача чакырып алсак болот. Ал F7 деген клавишти бассаңар, мына сетка пайда болот, өчөт. Панелден сетка деген издеп отурбай. Эми сетканын ортолорундагы аралыкты өзгөртсө болобу? Болот. Ал үчүн эмне кылдым мен? Сетка дегенди алып келдим, сетка дегенге курсорду оң жагын бастым, настройка дегенди бастым. Мына мондай меню чыкты. Мына мисалы үчүн сеткалардын ортосуна аралыкты 4 деп коелу. 4. Мына сетканы ишке киргизели. Өзүңөр көргөндөй, чекиттердин ортосундагы аралык уже башкача болуп калды. Мына мынча чоңоюп калды. Же кичирейтип алсаңар болот. Же андан дагы майда сеткаларды көргөзсөңөр болот. Мисалы үчүн бул жерде мына мондай болуп турат. Анан бастык. Майдалар көрүнбөй калат экен. Так, мына ошентип сетка деген команданы көрдүк. Андан кийинки режим орто деген режим. Орто деген сөз ортогоналдык деген сөздөн башкача айтканда перпендикуляр багытта гана чийме чийсе болот. Мисалы үчүн X багытында, анан Y багытында. Вот кыйгачынан чийүүгө болбойт. Мисалы үчүн кандайдыр сызык бассабыз, мына мындай. Же вертикалдык багытта, же горизонталдык багытта гана чийилет. Мына азыр орто дегенди ишке киргизели. Мына ол сызыкты сыканатам. Мен мышканы өдүлдү жылдырганыма карабастан горизонталдык багытта эле чийилип атат. Же вертикалдык багытта чийилиш керек. Башка багытта чийиле албайт. Бул көп учурда абдан пайдасы тиет. Горизонталдык жана вертикалдык чиймелерди чийгенде абдан ыңгайлуу. Так, эми
Andan kийинки rejimdi karap görölü. Al rejim привязка деп аталат. Привязка дегенибиз bir объектти экинчи объектке байлап коюу. Эгерде мен азыр активдешпей турган болсо, кандайдыр бир сызыкты бул сызыкка улап чийейин. Мына бул жерден улап чийген атам. Алып келдим. Мына мынтип кичине алыс болуп калды. Мына мунун учунан чийген атам. Мунун учунан чийген атам. Мына чийдим. Биринчи сызык экинчи сызыкка уланып турат, бири-бири менен байланышып турат. Эми чын эле байланышып турабы? Азыр масштабты чоңойтуп карап көрөлү. Чын эле бири-бирине уланып турабы же башкача болуп калдыбы? Так, мына карап атам. Ай, жана биринин учунан бири турду эле. Азыр болсо мына момунча жылып кетиптир. Чынында бул биринчи сызыкка экинчи сызык уланбай калыптыр. Чиймелерди чийгенде масштаб кандай гана болбосун, объектке уланып туруш керек. Аны кантип жасайбыз? Аны үчүн мына муну өчүрүп таштайын. Азыр кичирейтели. Мына азыр баякыдай эле эки сызыктап келдим. Биринчи сызыкты сыздым. Эми экинчисин да сызкынатам. Сыздым. Бирине бири улап сыздым. Эми привязка деген команданы берели дагы ушундай эле эки сызык сызалы. Мындай сыздым. Бүттү. Эми экинчи сызыкты сызканатам. Экинчи сызыкты сызканда жөн эле каалаган жерден эмес, мондай сары канточка деген бир маркер пайда болуп калды. Ошондон улап сызам. Сыздым. Эми азыр чоңойтуп карап көрөлү. Бул жака алып келейин дагы. Мына карагыла. Бул жерде мен привязкасы жок сыздым эле. Мына бул жерде түйүндү карасаңар, момунча ачык калып калды. Бул жер мынча узарып кетти. Ал эми привязка кылып сызганда канчалык чоңойтуп караба, баары бир биринчи сызык менен экинчи сызык бири-бирине болчекитте уланып турат. Эми сызыктар учтарынан эле уланабы же башка жерден да уланышы мүмкүнбү деген суроо болот. Аны үчүн аны биз өзүбүз регулировка кылсак болот. Мына привязка дегенде мышканын оң жагы менен басып туруп, анан настройка дегенине киребиз. Буну выход кылыш керек биринчи. Настройка деген кирдик. Анан мына бул жерде турат. Объектная привязка. Бир объекти экинчи объектиге улап чийүү. Мына бул жердеги белгилерди алып таштасаңар, анда эч кандай жанакыдай төрт чарчы же башка түрдөгү бири-бирине байлоочу белги чыкпай калат. Мына муну активдештирсеңер, жана канточка дегени иштейт. Муну активдештирсеңер ортосунан, линиянын ортосунан уланат. Бул болсо тегеректин борборунан уланат. Жана ушул сыяктуу. Баардыгын тең иштетип коелу. Окей дейли. Эми мисалы үчүн мен башка бир сызык сызганатам. Ал мына айтып атат, учунан, ортосунан, мына бул жерден буга да улап чийсеңер болот. Мисалы үчүн муну менен муну туташтырып койсоңор
таптакыр экөө бири бирине туташып калат. Бирок албетте эки бөлөк сызык. Бул өзүнчө сызык, бул өзүнчө сызык. Эми ошол привязка дегенди андан нары дагы настройка кылса болобу? Болот. Маркердин өңү кандай болсун, сүрөтү кандай болсун, кичирээк эле кылалыбы, чоңураак эле кылалыбы? Ар кандай режимдерди койсоңор болот. Мына маркер менен туташтырып атат, магнит менен бири бирине жакын алып келгенде өзү эле көргөзө берет. Бул жерге байлап кой депчи. Мына бул жерде турат, штриховкага такыр байлаба дейт. Митсеги штриховка линияларына дагы байлана баштайт. Мына ушундай кылып настройкалап алсак болот. Муну окей дейли. Кийинки дагы бир режим бул динамикалык киргизүү деп аталат. Мына динамический ввод. Ал эмне деген нерсе? Азыр иштебей эле турат. Мен муну сызканатам. Сызканатсам кайсы чекитке коюш керек, аны билиш керек да. Мисалы үчүн бул чекитти коёмбу? Же бул чекитти коёмбу? Ал үчүн мен бул чекиттин x, y координатасын анан бул чекиттикин беришим керек. Кайсы жерге? Бул жерде сурап аткан жерге жазышым керек. Андан жеңилирээк кылса болобу? Болот. Алып келип туруп, бир жерге болжоп туруп койдум, анан дагы бир жерге болжоп туруп койдум. Бирок бул болжолуп калды да. Так болбой калды да. Тагыраак киргизсем болобу? Анан жеңилирээк, бул командалык сапка улам келип отурбай кылса болобу? Болот. Мына динамика дегенде, динамикалык киргизүү дегенди активдештиребиз. Анан бирдеме чийген атабыз. Мына сурай баштады. Биринчи чекитти каяка коеюн деп. Бул жерде мына сурап атат. Биринчи чекиттин x-и бул y-и. Эгерде бул жерге колуңар менен киргизбей жөн эле курсорду ары бери жылдыра берсеңер, мына өзгөрүлүп атат ар кандай болуп. Эми биринчи чекитти мисалы үчүн 80 деп жазалы. Мына жаздык. Анан тап деген клавиатураны басып коебуз. Бул ошол боюнча бекиди 80 боюнча. Эми экинчиси мисалы үчүн 60. Мына бир чекит кирди. Эми экинчи чекиттин x-ин сурап атат. Мына бул жерде. Бул жерде x-ин сурап атат. Муну киргизсеңер анан y-ин сурайт. Мына азыр экинчиси мисалы үчүн 100 болсун. Анан y-и 60 эле болсун. Болду. Сызылды. Мен муну кичирейтип карасам, мондай сызык болуптур. Мындайча айтканда, командалык сапты колдонбостон экрандын чийип аткан чийменин жанынан эле координаттарды киргизсек болот. Андан кийин бул жерде вес деген бар. Бул вес салмак эмес, бул сызыктын жоондугун жийишкелигин көрсөтүүчү команда. Мына азыр вес дегенди мен активдештирдим, бирок сызык байкы боюнча эле турат. Эми ушул сызыкты жоон кылып чийип көрөлү. Мисалы үчүн 0,5 кылып. Чийдим, мына өзүңөр көрүп атасыңар. Ондай жоон болуп калды. Бул бөлөк сызык, муну өчүрүп таштайлы. Эгерде бул команданы өчүрсөм, сызык жөн эле ичке болуп көрүнө берет. Бирок чынында өзү жоон сызык. Анткени биз 50 деп бердик да. Бул жерге 0,50 мм деп бердик. Эгерде вес дегенди киргизсеңер, мына жоонойду өчүрсөңөр, мурункудай эле көрүнүп калды. Андан кийин дагы бир командабыз bs деген кнопка бар. Ал быстрые свойства деген сөз чийилип жаткан объект жөнүндөгү кыскача маалыматты берет. Азыр иштетип коелу. Анан бул жерге муну бөлөлү. Бөлсөк бул жерге чыгат. Өңү кандай, кайсы катмарда турат, линиянын тиби кандай, узундугу кандай деп көргөзүп атат. Кээ бир учурда бул абдан
ыңгайлуу. Мисалы үчүн азыр бул жерге ушул сызыктын өңүн өзгөрткүбүз келип атат. Көк, жашыл кылып коелу. Жашыл коюп, бул жашылга өзгөрдү. Анан escape бастым, чыктым. Бул жашыл боюнча калды. Эми мына да карасаңар, жоон жашыл сызык. Эгерде ушул сызык жөнүндө, объект жөнүндө кеңирээк маалымат алабыз десеңер, объектти бөлүп туруп, мышканын оң жагын бассаңар, касиет свойство деген бар. Свойствода жанакы информациядан, бул жердеги информациядан башка дагы толтура ушул объект жөнүндө толтура маалымат чыгат. Албетте муну бул жерден өзгөртсөңөр да болот, өңүн. Мисалы үчүн жана мурункудай эле слой деп коелу. Мына өзгөрүлүп калды. Бул объект жөнүндөгү касиеттерди көргөзүүчү кнопка. Эми бул жерден калгандарым болсо өз алдыңарча карап көрсөңөр болот, жеңил эле. Эми дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде мен айтып берген информация аз болсо, анда автокадтын абдан жакшы орус тилинде маалыматы бар. Аны бул жердеги справка дегенди бассаңар чыгат. Чыкты. Справка деген. Эми мисалы үчүн биз кесинди дегенди кантип чебиз, эмне касиеттери бар деген маалыматты алыш үчүн бул жерге отрезок деп киргизели. Отрезок десек эчтеке жок. Эскизный или отрезки дейт. Отрезки деп кирген турбайбы? Мына мисалы үчүн веса линий. Линиянын жоондугун, ичкелигин кантип көрсөк болот. Бул жерде жалпы маалымат турат. Анан кантип койсок болот. Бул жерде болсо, процедурада болсо, аны кайсы командалар менен чыгарып алсак болот, ошол команда чыгат. Азыр көрөсүңөр. Отображение весов линий. Мына эмеле мен айтып берген бул жерде кеңири жазылып турат. Ал эми кантип жазса болот? Аны үчүн мына вес дегенди баскыла дейт. Андан кийин отображать линию в соответствии с весами или нет дегенди баскыла дейт. Так, көрдүңөр. Эгер команда болсо, вес линий дегенди бассаңар чыгат дейт. Аны каяктан таап коесуңар дейт. Ошол сыяктуу маалыматтар бар. Аябай жакшы маалыматтык блок. Албетте бул блокту үйрөнүш үчүн, маалыматты колдонуш үчүн силер негизги чийме-чийген негизги ыкмаларын билишиңер керек. Анан издегенге жеңил болот. Так, жаап койсоңор болот мынтип. Керек болсо чыгарып алып турасыңар. Мына бүгүнкү сабагыбыз ушу менен бүттү.